Теңирчимин деген самозванецтердин түпкү максаты жана чыгымчылдыгы жөнүндө акыркы 15 жылдан бери айтып келе жатам. Жада калса 2015-жылы Жогорку Кеңештин депутаты катары Теңирчимин дегендердин соц желелердеги бардык постторун скриншот кылып улуттук коопсуздуктун министри Таабалдиевге жөнөткөмүн. Эң түшүнүксүздүгү мыйзамга ылайык 1 айдан кийин эмес, 3 айдан кийин текшердик, алардын иш-аракеттеринде кылмыштуулук жок деген жооп келгендиги. Эгерде министр ошондо так иштегенде 10 жыл мурда эле чагымчыл күчтөрдүн жана алардын ички жана сырткы демөөрчүлөрдүн ишмердүүлүгү бөгөт коюлмак. Теңирчимин дегендерге бүгүн чара көрүлбөсө эртең кеч болуп калат, деп Facebook колдонуучусу Бакир уулу Жанбек Кыргыз деп аталган Facebook колдонуучусунун калпак дагы башка улуттук кийимдерди кийген бир топ адамдардын ортого от жагып сыйынган видеосун бөлүштү. Жараткан көкө теңирим колдоп, жалпы элибизде ден соолук болсун, аманчылык болсун. Кыргыз элибизде ынтымак болуп, тилеген тилектерибиз кабыл болсун. Ошол чыгышка кеткен, батышка кеткен, түндүккө кеткен, түштүккө кеткен бүт кыргыз уул кыздары бүткүл адамзатка уютку болсун, кут болсун. Кыргыз элибиз ойгонуп, өзөгүнө кайтсын. Башаттагы акыбалына келип, жалпы адамзатка үлгү болуп, бүткүл адамзатты жараткан эгемдин чындыгына, калыс адилеттигине, илимине, жакшылыгын алып келели. Үй бүлөбүздө ынтымак болсун. Келечек буундарыбыз акылдуу, касиеттүү уул кыздарыбыз көп болуп, кыргыз дүйнөсү бийиктеп, тилеген тилегибиз, ойлогон ой максатыбыз кабыл болсун. Ушу келген жаңы жылыбыз ак жолтой жыл болсун. Токчулуктун, молчулуктун жылы болуп, дүйнөсүндө тынччылык орносун. Ушул жараткан эгемден кабыл болсун. Жараткан кабыл болсун. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Кыргызстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. Ошто уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү банги заты менен кармалды. Ошто 17 февралда өзгөчө ири өлчөмдө банги затын сактоого жана сатууга шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 1988-жылы туулган Жаран уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ош облусунун аймагында банги зат сатуу менен алектенгени аныкталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө контролдук сатып алуулар жүргүзүлдү. Соттук химия экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат жалпы салмагы 1 килограммга жакын гашиш болуп чыкты. Ушул жылдын 17 февралында биргелешкен ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү Баткен шаарынын аймагында кармалып, 98 беренеге ылайык УКМКга киргизилди. Учурда башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Булак Ош ТВ. Дордой базарында 2 соодагер айыпка жыгылды. Алардын контейнерлеринин купюранын өзүндөй болгон сувенирдик банкнота табылган. Улуттук банк буга чейин сувенирдик купюра пайда болгонун айтып, аларды саткандар айыпка жыгылып же эркинен ажыратылаарын эскерткен. Төлөм каражаты болуп саналбайт деген жазууга карабастан, бул купюралар өлчөмү, түсү, сүрөтү боюнча анык банкнотадай көрүнөт. Улуттук банк аларды колдонууга болбой турганын эскертти. Милиция кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн рейд учурунда 2 жаранга 5500 сомдон айып салынган. Жарандык никедеги күйөөсүн бычактап өлтүргөн аял кармалды. Чүй облусунун Люксембург айылында 27 жаштагы аял жарандык жолдошун бычактап өлтүргөнү тууралуу маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 22 февралда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Люксембург айылындагы үйлөрдүн биринен зордук зомбулук белгиси бар 33 жаштагы эркек кишинин сөөгү табылганы тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштерин
жүрүшүндө ошол эле күнү түнкү саат 2:30 чамасында 27 жаштагы БК аттуу жана анын 33 жаштагы жарандык жолдошу МГ спирттик ичимдик ичип отурушкан. Ортосунда чыккан чыр учурунда аял ашкана бычагын алып күйөөсүн жүрөк тушка сайган. Алган жаракатынан улам эркек киши окуя болгон жерде каза болгон. Кылмышка шектүү аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бардык зарыл экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Эки бала жерде жатат деген видео боюнча милиция маалымат берди. Ата-энелерди селт эттирген видео. Ак Ордодо эки өспүрүм талаадан эс учун жоготкон абалда табылды. Балдарды жергиликтүү тургундар көрүп калып, дароо тез жардам кызматын чакырышкан. Кийинчерээк өспүрүмдөр номер 96 мектептин окуучулары экени айтылды. Окуя болгон жерге мугалимдер, ата-энелери да чакыртылып, ооруканага алып кетишкен. Балдарды көрүп калгандар тез жардам кызматы келгенде балдар спирт ичимдигин колдонушу мүмкүн деп божомолдогонун айтышкан. Айрымдар алар клей жыттап алышы мүмкүн дешти. Милиция бул боюнча териштирүү иштерин баштап, окуянын жашы жете электердин иши боюнча комиссия карап жатат. Ата-энелерге да чара көрүүлөрү кошумчаланган. Ички иштер министрлиги ата-энелерди балдардын чөйрөсүнө көңүл буруп, белгисиз заттарды колдонуунун коркунучу жана кесепети тууралуу айтып берүүгө чакырды. Булак аралаш маалыматтар. Гариптерин урман экен. Оозун ачты. Каякта жашайсың? Атың ким? Ак Тилек көчөсүндө жатат. Мындай эки бала. Вот поезд жол жакта жатышыптыр да. Ким тааныйт ушу баланы? Ата-энеси карагыла, кимдердин баласы? Эй, ата. Маскене. Булар мен майрамдап койушту дейм бүгүн, сиз билеңиз. Мен Биволду жараттым. Мен аны жок кылам. Екатерина Бивол. Дмитрий Биволдун мурунку жубайы Екатерина Бивол кайрылуу жасады. Бивол Сауд Арабиясынан тапкан акчасынын 33%ын балдарына бериши керек. Ал балдарына акча которгон жок. Мен Биволду жараттым. Аны мен жок кылам деген Екатерина Бивол. Булак, Сокол Медиа. Отменим бой Бивол Бетербиев, пока Бивол не заплатит 33%. Пока он не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит в Саудовской Аравии на свой счет, получит от саудитов. Отменяем Бивола, отменяем бой, пока он не... Я прошу вас объединиться и помочь моим детям. Пожалуйста. Мои дети заслужили другого, а не $1000. Я думаю, у Мармар сумочка одна стоит по $50 000, Эрме и так далее. Пожалуйста, давайте мы его отменим. Артур Бетербиев, извини, что я так влезаю, но... Ты семейный человек, и я думаю, ты поймешь мою боль. А если даже не поймешь, мне плевать. Я создала Бивола, я Бивола и уничтожу, пока он не заплатит моим детям. Сиз молдочулук кылсаңыз, барып мечитке барып молдочулук кылыңыз. Иштеп отабыз да, биз мен деле окуйм намазды. Мен деле намаз окуйм. Эртең менен турам, дарат алам, камат айтам, 2 рекат парз болду, кетти. Сиз особыйсызбы? Же бир жериңиз акпы сиздин? Өзүңүзчө белый пушистый боло бербең, көрүн аппак куу болуп. Каматты айтасың эртең менен 2 рекат парзды окуйсуң, болду, кеттик. Ошондой кылдабыз биз деле. Интересно. Канча тапшырма калып кетти.